16 жашыма чейин го үнүм ичке болчу. Азыркы күнгө чейин сурашат да, усилительди үнүңүзгө каяктан койдурдуңуз эле депчи. Ал жагынан өзгөртпөп турсун макул эми. Жашоодо бир нерсе өзгөрүп жүрөм. Москва мага жашоону, анан жасоону үйрөттү да. Камырда жүргөн. Уйсай алам. Сени сүйгөндү сен карабайсың, сен сүйгөн сени карабайт. Мени келбетимди апама көбүрөөк окшоштурат. Кеттик. 14 февраль. Улуттук филармонияда. Компаниясы жаңы жылыңыздар менен куттуктайт. Ушул күздө жылытууга дүйнөмдү калсам болмок. Топурак айланат ушул денем. Ушул күлкү. Оор кырдаалда турган жарандарга жардамга келет. Негизи мен диктор болчумун да. Ар кандай жарнамалык роликтерди, ошондой эле документалдык фильмдерди үн кошточумун. Жүрүп эле ушул соц тармакта кыргыз тилдүү контенттер аз экенин түшүнүп, анан ошого кандай кыргыз тилде кайсы контенттерди жазса болот деп издеп жүрүп, анан туура келгени, колубуздан келгени ушул болду окшойт. Поэзия. Мен өзүм да жазам, бирок ошол алп акындардын ырларын окуп жүрүп мен, классик акындардын ырларын окуп жүрүп, заманбап кыйын алдыңкы акындардын ырларын окуп жүрүп, мен өзүмдүкүн публикага чыгаргандан чынын айтсам уялып жүрөм. Başkalarını bildiğindir o kaderin, bayrağım da, bakıtım da, Kırgızstan. Башында мен 16 жашыма чейин го үнүм ичке болчу. Высокий голос болчу. Үнүм апамдыкына окшош болчу. Мен трубканы алганда, үйдө бир эле телефон болчу да мурун. Ушул трубканы алганда Роза кандайсың деп мен менен сүйлөшөрчү да. Апам трубканы алганда өзгөрүш апаңа берип койчу дейчү да, трубканын ар жагындагыларчы. Анан ушу 16 жаштан баштап өзгөрө баштады. Тамашоодо ойноп жүргөндө ошол жактагы байкелер айтышчу. Андан кийин Москвада жүргөндө айтып калышты. Үнүм жакшы экен деп. Мен ошол жактан ишендим да, себеби бул үндү өзүң күндө угасың, бул үн сени менен жашайт. Мунун канчалык деңгээлде көркөм угулаарын өзүң билбейсиң, сезбейсиң. Сырттан адамдар айтканда, ошондой эле көрүнүктүү адамдар айтканда, ошондой эле мындай үн жагынан көптү билген адамдар менин үнүмө баа бергенде, мен ошондо сүйүнүп, кубанып, анан дагы иштешим керек экен деп ошондой ишенич биринчи пайда боло баштаган да. Алардын максаты курмандыктарды алдын алуу. Куткаруучу. Бул универсалдуу күжүрмөн жоокер. Алар оор кырдаалда турган жарандарга жардамга келет. Атым өзгөрүш негизи жашоодо бир нерсени өзгөртсүн деген да. Мисалы, кечке кыздар төрөлө бергенде бурулсун дейт го. Ошондой эле бизде эркектер туула берген. Мен 4-нчү эркекмин. 7 эркекпиз. Мен 7 бир тууганмын. Анан мага чейин 3, менден кийин 3 баарыбыз эркек болуп калдык. Өзгөрдүбү? Өзгөргөн жок да. Ал жагынан өзгөртпөп турсун макул эми. Жашоодо бир нерсе өзгөрт деп жүрөм. Мени келбетимди апама көбүрөөк окшоштурат да. Анан көзгүдөн карап, көзүмдү карап, анан апамды көрүп атам деп элестетим да. Ошол эң башкысы бир нерсеге сүйүнөм. Мисалы, апам менен ачык, мындай апам менен жакшы убакыттарды өткөргөнүмө сүйүнөм. Себеби мен билчүмүн, бул
эртеби кечпи ушул күн келерин. Ошол себептен мен апама максималдуу түрдө жакшы мамиле кылганга, максималдуу түрдө жакшы сөздөрүмдү айтканга аракет кылчумун. Эч өкүнбөйм. Мындай эстегенде жалаң жакшы элестер калганда ошого кубанам. Билинбестен учуп мезгил айсылда. Бирге болдум. Кубанычымда, кайгымда. Мурун үйдүн дагы сырттын дагы жумушун кылганга туура келчү. Соңку 10 жылдан бери мен өзүнчө жалгызмын. Мындай экөөнү тең такыр эле жасабай калдым окшойт. Бирок керектүү маалда, керектүү учурларда экөөнү тең жасап кете берем. Мындай күндө жасабайм. Себеби ар кандай башка жумуштар менен жүрөбүз да. Бирок керек учурда экөөнү тең кыйналбай эле жасай алам. Камырда жүрө алам. Уйсай алам. Бабалары баатыр чыккан тууганым, байлык издеп көр дүйнөнү кубадың. Мен ойлогом ошо аябай сүрдөнөм го деп, бирок бактыга жараша сүрдөнгөн жокмун. Тескерисинче сыймыктануу менен окудум. Себеби ал жактан дагы бизге айтып атышты, ошол поэзияны мындай иш-чараларга биринчи жолу жасап көрүп атабыз дешти. Ошол сөздү уккандан кийин менде ичимде кандайдыр бир сыймыктануу пайда болду. Себеби буга чейин поэзия окулбаса, демек азыр окулуп атса, жакшы жыйынтык болуп аткан экен дедим. Москва мага жашоону, анан жасоону үйрөттү да. Мен ошол жактан ушул эки нерсени үйрөндүм. Эки нерсе бири-бири менен тыгыз байланыштуу экен. Анан ал жакта федеральный дикторлордон курстарын алып турабыз. Мал менен алганга аракет кылабыз. Себеби үн адамдын эң башка куралы да. Ошол үн аркылуу кайсыл тармакта болбосун адам өзүнүн ошол сферасында, өзүнүн тармагында алдыңкы адам болгонго мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Мисалы бизнес болобу, саясат болобу, искусство болобу, маданият болобу, кайсы тарап болбосун, үн бул адамдын башка куралы. Ошол нерсени түшүндүм жана бул нерсени башкаларга дагы айтып келем. Бир жолу соц тармактардан ушундай суроо келген, өзүңдүн үнүң эле ушундайбы дегенде, мен тамаша иретинде жок, бир кымбат операция жасатып, анан усилитель койдургам деп жооп бергем да. Десем, азыркы күнгө чейин сурашат да, усилительди үнүңүзгө каяктан койдурдуңуз эле депчи. Мен айтам, ал тамаша болчу. Операция каяктан жасаттыңыз эле дейт. Жок, бул операция эмес дейм. Билбейм, мен ойлойм, эки нерсе болот го депчи адамда. Бири өзүнүн табиятынан, экинчиси өзүнүн аракетинен. Аракет канчалык бийик болсо, табияттан берилген баягы өзөктү өйдөгө тартып чыга алат депчи. Мен ошентип ойлойм. Мисалы, үнгө кам көрүш керек сөзсүз түрдө. Мисалы, ар кандай жаңылмаштарды, ошондой эле атайын көнүгүүлөр бар. Ошол көнүгүүлөр аркылуу радиодо жаңы иштеп баштаганда артикуляция, дикция коюуда мен аларды көп эле кайталагам. Азыркы күнгө чейин кээде кайталап турам, бирок азыр мурункудай эмес. Калп айтпайын. Мен сынды туура кабыл алам. Анан ким кайсы деңгээлде айтып атат, ошону дагы караганга аракет кылам. Анан мага сын айткандарга өзгөчө ыраазычылык билдирем. Себеби сын айтылып атса, демек иш жүрүп атат дегенден кабар берет да. Ошол себептен мен кубанам процесс болуп атканына. Кыздын табияты канчалык сулуу болгону менен тагдыры тандаган жигитине байланыштуу.
Азыр жүрөгүм ээси жок. Үйлөнө элекмин. 29 жаштамын. Жанакы сүйүүч бурчтуктоп коет го. Сен бирөөнү сүйүп жүрөсүң, ал бирөөнү сүйүп жүрөт, сени дагы бирөө сүйүп жүрөт депчи. Бирок сени сүйгөндө сен карабайсың, сен сүйгөн сени карабайт. Айтор ушундай экен да. Анан убакыттын өзүнө коюп койдум. Буйруса ал адам келет деп.